14-сентябрда башталган Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жыйынтыкталды. Анда өлкө лидерлери декларация кабыл алып, 2023-жылды туризм жылы деп жарыялашты. Ошондой эле стартап, инновация, жакырчылык менен күрөшүү жана салттуу медицина боюнча жумушчу топторду түзүүнү макулдашты. Коргонуу жана коопсуздук боюнча алаканы бекемдөө ниеттерин айтып, ракетага каршы коргонуу глобалдык системасынын бир тараптуу өнүгүүсүнө терс көз карашын билдиришти. Мындан сырткары ШКУнун ак ниет элчиси ардактуу наамы жөнүндө жобо бекитилди. Подписывает соглашение о сотрудничестве по проекту строительства железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Эми 3 мамлекетти бириктирген жол линиясы, тагыраагы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан кызыккан темир жол курулат. Мында ири долбоор Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде каралып, анда 3 тараптуу макулдашууга жетишилди. Жол тилкеси Торугар тарпа Махмал Жалалабад багыты менен өтөт. Учурда 3 өлкөнүн адистери долбоордун техникалык экономикалык негиздемесин түзүп жатканы маалым. Аларга келерки жылдын 1-июнуна чейин убакыт берилди. Бул каттам Кытайдан жүктөрдү Кыргызстанга, ошондой эле Борбор Азия жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө, анын ичинде Түркия жана Европа биримдигине жеткирүүнү камсыздайт. Өлкө башчы Садыр Жапаров Самарканд шаарында 14-сентябрда башталган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында Өзбекстандын, Орусиянын, Кытайдын, Ирандын, Пакистандын лидерлери менен жолукту. Анда ар бир жолугушууда каралган аймактык жана эл аралык саясий маселелерге, алдыдагы кызматташууларга өзүнчө токтололу. Россия Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү, кызматташтык эки тараптуу негизде, эл аралык уюмдардын жана интеграциялык бирикмелердин алкагында дагы жогорку динамикасы менен өзгөчө. Быйыл 1-жылдыкта өз ара сооданын көлөмүнүн 2 эсе өсүшү катталган. Бул тууралуу жолугушууда президент Садыр Жапаров белгиледи. За первое полугодие этого года, как вы заметили, Россия салттуу түрдө Кыргызстандын алдыңкы соода экономикалык өнөктөштөрүнүн бири. Үстүбүздөгү жылдын 1-жарымында өз ара сооданын олуттуу өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсе өсүшү катталды. Мындан сырткары инвестициялык долбоорлор, анын ичинде Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун колдоосу менен ийгиликтүү жылып жатат. Бүгүнкү күндө фонд $440 миллион жакын 3200дөн ашык долбоорду жактырды. Кыргыз-Орус кызматташтыгынын дагы бир топ приоритеттүү багыты гуманитардык тармак. Кыргыз Республикасынын аймагында орус тилинде окутуулар менен жалпы билим берүүчү мектептердин курулушунун башталышы күтүлүп жатат. В 2024 году. Я уверен, что наша сегодняшняя встреча способствует укреплению дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Кыргызстаном в многоплановом. Өз кезегинде Владимир Путин Россия менен Кыргызстан жакын өлкөлөр, стратегиялык өнөктөштөр жана бир катар регионалдык уюмдардын алкагында биргелешип иш алып барган союздаштар экенин баса белгиледи. Ал Кыргызстанга жаратылыш кырсыктарын жоюу үчүн техникалык колдоо катары өрт өчүрүүчү жана тек учак берерин билдирди. Анын айтымында орус өкмөтү бул багытта 1,5 миллиард рубль бөлгөн. И в этом году растет, причем так очень хорошими темпами. В прошлом году он вырос у нас на... Россия Кыргызстандын соода экономикалык тармактагы саппашына турган өнөктөшү бойдон калат. Өткөн жылы товар жүгүртүүнүн көлөмү өскөн. Бул жылы былтыркыдан да көбөйдү. Ошол эле учурда өсүү темпи жакшы. Өткөн жылы 46,6% жогорулаган. Бул абдан жакшы көрсөткүч. Россия тарап Кыргызстанга экономикалык колдоо көрсөтүүнү улантат. Өзгөчө кырдаал, жаратылыш кырсыктары болуп кетсе, техникалык көмөк көрсөтүүгө даяр. Инфраструктура пострадавших в результате известных трагических событий на границе районов. В текущем году на эти же цели переведено уже $600 миллионов. Мы будем это делать, имея в виду, конечно, и вот последние трагические события, но, безусловно, мы это пообсуждаем.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча 3 тараптуу макулдашуунун түзүлгөнүн канааттануу менен өзбек лидери Шавкат Мирзиёев дагы Садыр Жапаров менен 2 тараптуу жолугушууда баса белгиледи. Мамлекет башчылары аталган темир жолду жана Камбар Ата ГЭС бирди куруу долбоорлорун ишке ашыруунун маанилүүлүгүнө өзгөчө көңүл бурушту. Бул жана башка долбоорлорду тез арада ишке ашыруу эки өлкөнүн гана эмес, бүтүндөй Борбор Азиянын өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт. Өз ара жылуу стратегиялык мамиле Кытай өлкөсү менен да ыраттуу өнүгүүдө. Шанхай кызматташтык уюмунун саммити алкагында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Кытай лидери жолукту. Анда тараптар өз ара алакка катыштуу актуалдуу маселелерин, жогорку деңгээлдеги макулдашуулардын жана түрдүү тармактарда биргелешкен долбоорлордун ишке ашыруунун жүрүшүн талкуулады. Бир алкак жана бир жол долбоорунун ийгиликтүү ишке ашышы ШКУ өлкөлөрүнүн экономикалык өнөктөштүктү кеңейтерине, инфраструктураны жана маданий өз ара аракеттенүүнү жакшыртат. Садыр Жапаров белгилегендей, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу боюнча документке кол коюлганы 3 тараптын мындан аркы практикалык биргелешкен аракеттери үчүн маанилүү негиз. Өз кезегинде Кытай төрагасы темир жолдун курулушу, Чүй облусунда ирригациялык каналдарды куруу долбоорун, жүк ташуулардын көлөмүн көбөйтүүнү колдоорун жана ага кызыктар экенин белгиледи. Соода, экономикалык жана башка тармактарда эки тараптуу кызматташтыктын артыкчылыктуу багыттары өлкө башчы менен Иран президенти ортосунда да талкууланды. Эки өлкөнүн соода, экономикалык жана инвестициялык кызматташтыгына, транзиттик потенциалды пайдаланууга чоң маани берилет. Эки тараптуу мамилелерди жаңы деңгээлге көтөрүү үчүн эки өлкөнүн жаңы мүмкүнчүлүктөрү жана жогорку потенциалы бар жолугушуунун жүрүшүндө эки тарап бири-бирин өз мамлекеттерине чакырышты. Андан соң Садыр Жапаров мамлекет башчылары менен бирге көчөт отургузууга катышты. Көчөттөрдү биргелешип отургузуу Самарканд жибек жолу туристтик комплексинде өттү. Ошондой эле президент Садыр Жапаров өлкө башчылары менен бирге Түбөлүк шаар комплексинде болуп, ал жердеги орто кылымдардагыдай стилдештирилген базарды, зергерчилик, килем токуу жана башка буюмдарды жасаган устаканаларды көрүп чыкты. Белгилей кетсек, бүгүн Самарканд шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жыйынтыкталды. Анын кеңейтилген форматтагы отурумуна ШКУга мүчө жана өнөктөш 15 мамлекеттин башчылары катышты. ШКУ 2001 жылы негизделген. Ага Кыргызстан, Кытай, Орусия, Тажикстан, Казакстан жана Өзбекстан мүчө. Бүбүсара Урузалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.